госпиталдын инсульт борбору же номер 2 неврология бөлүмү илдетти дарылоонун жаңы ыкмасына өттү. 10 күн мурдараак бөлүмгө тез жардам менен шашылыш алынып келинген 76 жаштагы инсультка кабылган бейтапка альтплаза препараты аркылуу тромбополиздик терапия жүргүзүлгөн. Анын жардамы менен бейтаптын сүйлөгөнү калыбына келип, 5 мүнөттөн кийин кадимкидей болуп, колу буту кыймылдап калган. 3 күндөн кийин ал үйүнө сакайып чыкты. Мындан ары дарыгерлер жогорку технологиянын бул ыкмасын бейтапка ыкчам неврологиялык жардам берүүдө колдонот. Демек, инсультка кабылган бейтаптар эл аралык стандарттарга жооп берген жардамга үмүт арта алышат. Бул ыкма ишемиялык инсультка чалдыккан бейтаптарга гана колдонулат. Дагы бир жагы бейтап ооруканага ылдам жеткирилиши керек. Канчалык тез болсо ошончо жакшы. Бейтап инсульт болгону аныкталары менен 4 сааттан кем эмес убакытта препарат колдонулуп, ал уюп калган канды толук эритип, бейтап бат сакаят. За счет бюджета впервые бюджет позволяет. Биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен кымбат баалуу препаратка каражат бөлүнүп, инсульт болгон бейтаптарды жаңы ыкма менен дарылоо башталды. Препарат ишемиялык инсультка кабылгандарга колдонулат. Ошондо да мээнин канчалык жабыркаганын карайбыз. Эң негизгиси убакытты текке кетирбей, инсульттун алгачкы белгилери байкалганда тез жардам чакырып алып келиш керек. Канчалык ылдам болсо, ошончолук натыйжа болот. Учурда тромболизис терапиясын колдонууну улуттук госпиталдын дарыгерлердин көбү үйрөндү. Ошол учурда дарылоо боюнча дарыгерлерди онлайн окутуу дагы деле уланып жатат. 5 ай мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо жана Angels эл аралык уюмунун адистери келип, теориялык жана практикалык окуулардан өткөрүп, эл аралык сертификаттар берилген. Персонал у нас, получается, обучался за рубежом. Дарыгерлер Германия, Литва жана башка өлкөлөрдөн да окуулардан өтүп келдик. Украинадан да адистер келип практикалык окуулардан өттүк. Буга чейин инсульт алган бейтаптар колу буту кыймылдабай сүйлөөсү начарлап көпкө чейин калыбына келчү. Азыр ушул препараттан кийин 100% калыбына келет. Инсульт Кыргызстанда өлүмгө алып келген кооптуу илдеттин бири. Тромболизисти колдонуу оор кесепеттерге кабылуудан качууга мүмкүндүк берет. Тромболизисти колдонуу Кыргызстанда инсультка каршы күрөшүү боюнча жол картасын ишке ашыруунун алкагында мүмкүн болду. Ал калкты жогорку технологиялык дарылоо ыкмаларына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө жана мээ кан тамыр ооруларынын кесепеттерин азайтууга багытталган. Ыкма учурда көп мамлекеттерде колдонулат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.